Амансыңарбы достор? Мына акыркы учурда актуалдуу болуп аткан Ала Тоо аянтындагы Манас атабыздын айкели боюнча эл арасында ар кандай кептер айтылып, бирине жакса, экинчисинин ичи чыкпай атканын көрдүм да. Анан мына убакыт өтүп, эки тараптан тең ар кандай ойлор айтылып, эмоциялар бир аз басаңдаган соң, муздак кандуу бир саресеп салма, өз бештейинимди кошуп коеюн деп чыгып отурам. Кыргызда жасалган ишти 3 деңгээлде жакшы айтат да. Жакшы бүткөн ишти, майын чыгарыптыр дейт. Анча эмес болуп калган ишти эми чала була боло берет деп коет. Такыр начар жасалган ишти энең ушу кантип болсун деп каны кайнап кетет да. Анан аянтта турган айкелге менин баам эми баягы шаша буша чала була болуп калгандай сезим калтырып атат да. Эмнеге дегенде, ушу скульпторго аябай аз убакыт берип койгондой сезилип атат да. Ошого жараша иш болуп калгандай. Экинчиден, эми автор ушундай детальсыз жалпысынан жалпылап жасаган айкел деп айта турган болсок, ал ой далалат деле биздей жөнөкөй көрүүчүгө жакшы сезилбей атат. Анан үчүнчүдөн, идеясын бир аз түшүнүп атабыз дегендей, Манас атабыз алдыны көздөй умтулуп, астындагы ак куласы андан бетер асманга талпынып, ушу кыргыз элибиз алдыга өнүксөк экен, келечекти көздөй умтулуу, арбын арыш менен өнүгөлү деген жакшы эле ойду чагылдырса керек. Бирок мындай караганда, ак кула таштын үстүндө курсагы менен конуп алгандай эле сезим менден такыр кетпей койду да. Эми кээ бир айтышы мүмкүн, эми силер анчалык терең ойду, бийик ойду түшүнө албайсыңар, идеянын төркүнүн көрө албай койдуңар деген ой болсо деле мейли. Эми макул, түшүнбөсө түшүнбөй калдык. Бирок аттын анатомиясын деле, эми бул реализм болуп аткан соң анча-мынча салыштырып көрөйүнчү деп мына мен орто көрктүү эле аттын сүрөтүн интернеттен көчүрүп алып мына үстүнө коюп көрүп атам. Мына карасаңар, эми буттарынын узундугу деле бир аз кыска болуп калгандай, аттын моюну дагы кыскадай сезилип атат да. Анан эми жаман айтпай жакшы жок дейт. Ушу Манас атабыз деле бир калдайган ак кулан эмес, бир жаш тайды минип алгандай. Мейли эми тура берсин десек деле тура берет дегилечи, бирок мамлекетибиздин борборубуздун борборунда ошол Манас атабыздын айкелин көргөн сайын ичибизден кыргыз экенибизге сыймыктанып, духубуз духка толуп дегендей, төбөбүз көккө жеткен айкелдерден болсо деп самайт элем да. Анан ушундай ойлорду айткым келди. Силер кандай дейсиңер? Өз оюңарды, пикириңерди билдирип койгулачы.